Телефондогу азан үйдө жарайбы? Дуасын окуп намаз окуй берсек болобу же өтпөйбү? Биринчиден, телефондогу азан өз убагында айтылыш керек. Башкача айтканда, азан намаздын убагы киргенде, телефон ошону билдирип азан айткан болсо, анда ошол жөнүндө сөз болуп атат. Эми азан, анан камат, икамат деп коебуз. Икамат, камат бул ибадат. Эркек адамдар үчүн сүннөт. Ал эми ибадатты балагатка жеткен же акыл эсине кирген эркек бала намаз окуудан алдын азан, анан камат айтса, ошол ибадат болуп эсептелет. Ошон үчүн телефондогу азан бул жанагы ибадат азандын ордуна өтпөй калат. Суроодо мындай болду: телефондогу азан үйдө жарайбы дейт. Эми үй кайсы жерде, ошону такташыбыз керек. Эгер үй айылда же шаарда болсо, ошол айыл же шаардын мечити болсо, анан мечитинде дагы азан менен камат айтылган болсо, анда өзүнүн үйүндө окуган адам жамаатка чыкпай, кандайдыр бир себептер мененчи, мисалы, андай адам кааласа азанды дагы айтып, каматты дагы айтып окуса жакшы, сүннөт. Эгер экөөнүн бирөөсүн эле кылгысы келсе, анда каматты айткан жакшыраак. Бирок экөөнү тең кылбай койсо дагы биздин аалымдар уруксат берет, анткени китептерде айылдын азаны же шаардын азаны ошол жетиштүү деген хадистер бар. Эгер адам мусафир болуп калса, анда азан менен каматты кадимкидей айтыш керек болот. Экөөнү тең таштап койсо, мусафир адамга жакшы эмес. Кийинки маселе, мечиттеги жамаат боюнча, мисалы, бир айылдын же шаардын мечитиндеги жамаат топтолуп, биринчи жамаатты чогуу окушайын деп атат. Ошондо азан дагы, камат дагы айтылыш бул сүннөт. Экөөнүн бирөөсүн таштап койгон болбойт. Экөөнү тең таштап койгон дагы болбойт.